Биз Ренессанс деп ураган чакырган өлкөлөрдүн курчоосунда жашап атабыз. Кытай эли Республикасынын президенти Си Цзиньпиндин сөзү бар. Кытай эли өзүнүн улуу тарыхындагы кайра жаралуунун улуу доорун баштан кечирип атат деген сөзү бар. Коңшулаш Өзбекстан биз 3-чү Ренессансты жаратабыз. Жана ошону ишке ашыратабыз деген ураганы бар. То есть 1-чи Ренессансы баяркы мусулман Ренессансы, 2-чи Ренессансы ортогулумдагы Тимуридтердин заманы, жана 3-чүнү мына азыр жаратабыз деген. Биздин коңшулаш Казакстанда руханий кайра жаңыруу урааны чакырып атат. Биздин коңшулаш Тажикстанда Авестадан башталган байыркы цивилизацияны кайра жаратабыз, жаңы бийиктикке чыгарабыз деген урааны бар. Мына, урматтуу жаштар, биз мына ушундай улуттук кайра жаралууну чакырган, улуттук кайра жаралууну чакырып элетин болбостон, ошону ишке ашырып аткан өлкөлөрдүн курчоосунда жашап атабыз. Демек, биз дагы ошол тарыхый чакырыкка адекваттуу жооп бериш үчүн укугубуз барбы, жокпу? Албетте бар. Себеби биздин өткөн тарыхыбыз, мен алыс барбайын, соңку 50 жылдагы биздин тажрыйбабыз ошого мүмкүнчүлүк берет. Ошентип айтууга бизге укук берет. Себеби 20-кылымда кыргыз эли, көчмөн жүргөн кыргыз эли, 1000 жылдап көчмөнчүлүктө жүргөн кыргыз эли илимде чоң жетишкендиктерди жаратты. Биздин ошондой илимий потенциал бар экен, биздин кыргыздарда ошондой рух бар экен көрсө. Мына ошол рухту көрүп алгандардын бири Раматылык Жусуп Абдурахманов. Ошонун бир сөзү табылды, мен көп айтып жүрөм, ошол сөзүн ар кайсыбирге илип коелучу. 20-жылы жазыптыр. Сталинге жазылган катында табылды, жакында табылды. Менин элимдин аты тарыхта дүйнө элдеринин катарында чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу эл деген сөзү. Бул сөзү анын жана күндөлүгүндө жок. Муну биз жаңы архивден таап алдык. Дагы айталайм. Менин элимдин аты дүйнө элдеринин катарында чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу эл. Мына ушундай ураанды чакырганын өзү, өзүнүн элинин келечегине ишенгендик. Миллионго жете элек ошол заманда кыргыз элинин кудуретине ишенгендик. Мындай сөздү мүмкүн байыркы бир замандарда ошо Манаска окшогон Манастыр айтса керек, 20-кылымда ошо Жусуп Абдурахманов айткан. Тилекке каршы ал элинин өз элинин атынын тарыхта чоң тамгалар менен жазылып калышын көрбөй калды. Бирок андан кийинки муун ошол мүдөнү, ошол керезди жоопкерчилик менен аткарды деп эсептеймин. 20-кылымда биз илимге, маданиятка, азыркы айтып аткан дүйнөлүк бийиктикке татыктуу көрүнүштөрдү, жетишкендиктерди жараттык.